Саламатсыңар балдар жана окуучулар. Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы биология предмети 8-класстар үчүн. Балдар, бүгүн биз силер менен адамдын организминдеги эң негизги системалардын бири болгон таянгыч жана кыймылдаткыч системасы жөнүндө сөз кылабыз. Силерге белгилүү болгондой, бул таянгыч жана кыймылдаткыч системасы адамдын организминде негизги адамдын денесин кармап туруучу система болуп эсептелет. Мына ошол система боюнча бүгүн кеңири сөз кылабыз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө скелеттин түзүлүшү кандай экендигин, скелет кандай кызмат аткарат, баш сөөк кайсы бөлүмдөрдө тура тургандыгын, омуртка тутуму кандай формада жана анын кандай мааниси бар экендигин, көөдөн бөлүгү кайсы сөөктөрдөн турарын, колдун жана буттун скелети кайсы бөлүмдөрдөн жана сөөктөрдөн тура тургандыгын биз бүгүнкү сабакта кеңири карап өтөбүз. Анда эмесе сабакка көңүл койсок. Адамдын скелети бул бири-бири менен атайын байланыштар аркылуу бек ашташкан сөөктөрдөн түзүлүп, биздин дененин таянычы болуп, дененин формасынын туруктуулугун сактап, ички органдарды коргоп турат. Демек, бул биздин таянычы. Сөз түрдө бул адамдын скелетине булчуң жардамга келет, кыймылдашыбыз үчүн. Сөз түрдө таяныч жана кыймылдаткыч системасы менен булчуң тыгыз байланышта болуп эсептелет. Чоң адамдын скелети 200 сөөктөн турат. Ар бир сөөктүн өзүнүн формасы, узундугу, жоондугу жана жайгашкан орду менен айырмаланат. Эми адамдын скелетин көрүп турасыңар силер. Адамдын скелети кандай негизги бөлүмдөрдөн турат? Биринчи баштын скелети, баш сөөктөрү, экинчи тулку бойдун сөөктөрү, үчүнчү колдун сөөктөрү, төртүнчү буттун скелеттери болуп эсептелет. Мына ушул боюнча биздин денебизди кармап, булчуңдун жардамы менен кыймылдөөгө жардам берүүчү негизги система болуп эсептелет экен. Биринчи кезекте эле биз баш сөөгүнө көңүл бурабыз. Бул жерде силер баш сөөгүнүн бет маңдай сүрөтүн жана каптал жагынан тартылган сүрөтүн көрүп турасыңар. Баш сөөгү, баштын скелети негизинен мээ жана бет бөлүктөн турат. Баш сөөгүнүн мээ бөлүгүндө кандай сөөктөр бар? Маңдай, эки төбө, эки чыкый, кара куш сөөктөрү жайгашкан. Булар мээнин ишенимдүү коргоочусу болот. Чыкый сөөгүндө угуу тешиги, ал эми кара куштун төмөнкү бетинде чоң желке тешиги бар. Ал тешик аркылуу баш сөөктүн көңдөйү омуртка каналы менен кошулат. Ал эми баш сөөктүн бет бөлүгүндөчү? Баш сөөктүн бет бөлүгүндө 14 сөөк бар. Үстүңкү, астыңкы жаактар, бет сөөгү, мурун, жаш сөөгү, каңгылжаалар жайгашкан. Жаак сөөктөрүндө тиштин тамырлар жайгашуучу оюктары бар. Ал эми үстүңкү жаактардан жогору бет сөөктөр жайгашкан. Булар башка, мурун, каңгылжаалар жана булар бардыгы биригип бет бөлүгүн түзүшөт экен. Андан кийин тулку бойдун скелетин омуртка тутуму түзөт. Демек, тулку бойдун скелети омуртка тутумунан жана көөдөндөн турат. Адамдын омуртка тутумундагы омурткалардын саны 33-34 болот.
омуртканын тулкусу, догосу, урчуктары болот. Бул омуртканын түзүлүшүн, бир эле омуртканын түзүлүшүн алып карай турган болсок, тулкусу, догосу, урчуктары болот экен. Адамдын омуртка тутуму 5 бөлүккө бөлүнөт. Моюн бөлүгү 7 омурткадан турат, арка бөлүгү 12 омурткадан турат, бел бөлүгү 5, куймулчак бөлүгү 5 жана чычаң бөлүгү 4 же 5 бөлүмдөн турат. Омуртка тутуму 4 жеринен моюн, арка, бел жана куймулчакта бөлүктөрүнөн ийилет. Ийилгенге жөндөмдүү келет. Мына ошол негизинен 4 жеринен ийилет экен. Ал эми көөдөн бөлүгү арка омурткаларынан 12 жуп кабыргадан жана төс сөөгүнөн турат. Кабырга дого сымал ийилген сөөк. Алардын арткы учу кыймылдуу омурткаларга бекисе, алдыңкы учтары кемирчек аркылуу төшкө ашташат. Төмөнкү 2 жуп кабырганын учтары кыска болгондуктан төшкө жетпей бош калат экен. Көөдөн ичинде орун алган жүрөктү жана өпкөнү, боорду жана ашказанды сактап турат. Демек, көөдөн бөлүгү мына ошол ички органдарды эмне кылат экен? Сактап турат. Ал эми кийинки бөлүмүбүз болгон колдун жана ийин курчоосунун скелети. Карагыла эми бул жерде колдун скелети негизинен каруу, билек жана чеңгел деген эркин кыймылдаган бөлүктөрдөн турат. Мына сүрөттөн көрүп турасыңар. Демек, каруу, билек жана чеңгел деген эркин кыймылдаган бөлүктөрдөн турат. Каруу бөлүгүн түзүүчү көңжиликтин шарсымал жогорку учу далынын сүрөтүн көрүп турабыз, далынын тегерек чуңкурунан орун алган. Демек, ошол биздин көңжиликтин башы барып, далынын оюк жерине эмне болот экен? Ашташат экен. Ал эми билек бөлүгүндө каржылык жана укурук сөөк жайгашкан. Каржылык жана бир жоонураак, бир ичкерээк сөөктү көрүп турабыз, билек бөлүгүндө. Мына ошону айтып атат. Демек, укурук сөөк жайгашкан дейт. Ал эми чеңгел 40 муун, алакан жана манжалар деген 3 бөлүктү камтыйт. Демек, чеңгел 40 муун, алакан жана манжалар деген 3 бөлүктү камтыйт экен. 40 муун майда сөөктөрдөн, ал эми алакан 5 шакшак сөөгүнөн түзүлөт. Манжаларга таяныч болот. Демек, манжалардын иштеши үчүн негизги мына ушул 40 муундун сөөктөрү иштейт экен. Андан кийин буттун жана жамбаш курчоосунун скелети. Буттун скелети сандан, шыйрактан жана бут кетменинен турат. Өзүбүздүн организмибизди карап көрсөк деле болот. Сан бөлүгү кашка жилик, шыйракты чоң жото жилик жана кичине балдак сөөгү түзөт. Кашка жилик жото жилик менен кошулган жерде тизе томугу орун алган. Тизебиз биздин эң негизги кызматты аткаруучу ийилгич, бул негизги кыймылды ишке ашыруучу бул эмне болуп эсептелет экен? Тизе томугу болуп эсептелет экен. Бут кетмени кызыл ашыктын кыска сөөктөрүнөн, алардын ичинде эң чоңу согончок таман сөөгүнөн жана 5 узун манжалардан турат. Бул бут кетмениндеги сөөктөр болуп эсептелет экен. Сүрөттөн силер ошол буттун сөөк скелетин жана манжаларын, бут кетмениндеги манжаларды көрүп турасыңар. Бул жерде кайсы сөөктөр бар экендигин биз жогоруда айтып өттүк. Мына ушул адамдын сөөгүнүн бекемдигин, анын ныктыгын, салмакты жакшы көтөрө ала тургандыгын мисал катары биз Кожомкул балбан, Кыргыздан чыккан эң балбан киши бул Кожомкул балбан болгон. Мына ошол балбандын көтөргөн, жылдырган,
ташты көтөргөн же башка оор салмактагы малды көтөргөндүгү боюнча мисалдарды карап өтсөк болот экен. Кожомкул балбан 22 жашында бийиктиги 1 метр 60 сантиметр болгон, туурасы 1 метр 89 сантиметр ташты көтөрүп, жерге күч менен уруп киргизген. Салмагы 680 килограмм. Бул ташты эл Кожомкулдун ташы деп билет. 1906 жылы көтөргөн ташынын узундугу 1 метр 57 сантиметр, туурасы 1 метр 7 сантиметр болгон. Мына ушул ташты дагы Кожомкул балбан жөн эле көтөрүп койгон. Мындан биз ошол сөөктүн ушундай салмактагы ташты же болбосо башка нерселерди көтөргөнгө негиз бар экендигин, демек биздин адамдын организминдеги сөөк ушунчалык бышык жана жанагындай катуу боло тургандыгын, ошондой оор салмактарды көтөргөнгө адамдын сөөгү же болбосо скелети аябай ыңгайлуу экендигин биз жогорудан байкасак болот. Мына ошол Кожомкул балбан ошончо килограмм, 680 килограмм ташты көтөргөн экен. Бул өзү дагы аябай бою 2 метр 36 сантиметр болгон чоң балбан болгон. Манжаларынын узундугу 25 сантиметр болгон. Ошондой чоң, өтө чоң балбан болгон. Ошол балбан ушундай жогорудагыдай салмактагы таштарды көтөрүп өзүнүн балбан деген атка конгон экен. Эми балдар, бүгүнкү өтүлгөн сабакка бышыктоо үчүн биз төмөндө дал кетирүүлөрдү жүргүзөбүз. Мисалы, скелеттин кызматы деген сөзгө, скелеттин кызматы деген сөздөргө оң жактагы жооптордун кайсынысы туура келет? Кайсынысы туура келет? Ошону коебуз. Мисалы, скелеттин кызматы эмне? Скелеттин кызматы, мисал келтирели, скелеттин кызматы бул таянгыч, кыймылдаткыч системасы болуп эсептелет экен. Ал эми экинчи көөдөн сөөктөрүнө кайсылар кирет? Көөдөн сөөктөрүнө төш, арка, омуртка, 12 жуп кабырга десек, бул туура болот. Демек, экинчи суроого, экинчи сүйлөмгө же болбосо биринчи оң жактагы биринчи номердеги жооп туура келет экен. Үчүнчү омуртка тутуму. Омуртка тутуму кайсы жооп туура келет? Үчүнчүгө биз омуртка тутуму 5 бөлүктөн турат десек туура болот. 5 бөлүктөн турат деп биз жогоруда айтып өттүк. Ал кайсы бөлүктөр экенин дагы атадык. Ал эми төртүнчү сөзүбүзгө, сүйлөмгө баш сөөктүн бөлүмдөрү дегенге маңдай, төбө, чыкый, каракуш деген туура келет экен. Мына ушундай дал кетүүлөрдү биз туура даана тапкан болсок, анда биз бүгүнкү өтүлгөн теманы эң жакшы деген баага түшүнгөн болуп эсептелебиз. Анда эмесе балдар, анда эмесе үйгө тапшырма номер 24 теманы окуйбуз, төмөндөгү таблицаны толтурабыз. Бул жерге эмне кылат экенбиз? Сөөктүн аттарын жазабыз биринчи, кайсы жерде жайгашкан, анан эмне кызмат аткарат. Мына ушул таблицага бир канча сөөктүн атын жазып, алардын жайгашкан ордун жана кызматын жазат экенбиз. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.